ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө. Айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берүү тартиби мыйзамда каралып, мыйзам же келишимдин негизинде берилет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына сот бийлигинин, прокуратуранын жана башка укук коргоо органдарынын жана башка мамлекеттин бүтүндүгү жана коопсуздугуна байланыштуу ыйгарым укуктарды берүүгө тыюу салынат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилүүчү негизги ыйгарым укуктар Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган. Мыйзамдын негизинде мамлекеттик ыйгарым укуктар бардык шаарларга жана айылдык аймактарга берилүүсү мүмкүн. Ал эми укуктарды келишимдин негизинде берүү үчүн мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү бийлик органдарынын ортосунда келишим түзүлүп, ал жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилиши керек. Мамлекеттик ыйгарым укуктар такталган жана такталбаган мөөнөткө берилиши мүмкүн. Ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн материалдык, каржылык жана башка ресурстар каралган учурда гана мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү мүмкүн болот. Алардын арасында жергиликтүү бюджетке максаттуу трансферттер бар. Эмгек акы, командировкалык, квалификацияны жогорулатуу жана мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууга байланыштуу башка каржылар. Берилген ыйгарым укуктарды аткарууга сарпталган каражаттын көлөмүн Кыргыз Республикасынын өкмөтү трансферттерди эсептөө методикасынын негизинде аныктайт. Ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тийиштүү мамлекеттик органга мыйзамда же келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө сарпталган каражаттар тууралуу отчет берип турат. Көрсөтүлгөн мөөнөттө отчет берилбей калса, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы мыйзам же келишимдин негизинде жоопкерчиликтүү болот. Берилген ыйгарым укуктардын аткарылуусун көзөмөлдөө үчүн мамлекеттик органдар текшерүү жүргүзүүгө, тийиштүү маалымат талап кылууга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишмердүүлүгүн координациялоо боюнча иш алып барууга укуктуу. Берилген ыйгарым укуктар мамлекеттик же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын демилгеси менен мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн. Мыйзамдын негизинде берилген ыйгарым укуктардын аткарылуусу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан кийинки себептерден улам токтотулушу мүмкүн. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына көз каранды эмес себептерден улам ыйгарым укуктарды аткаруу мүмкүн болбой калса, ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн материалдык каражаттар 3 ай же андан узак мөөнөткө берилбей, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ал каражаттан баш тартса, материалдык каражаттар 2 ай же андан узак мөөнөткө берилбей кала турган болсо.